Assalamu алейкум. Атқы проходтан ириң токтобой дарат бузулабы дейт. Эгер бир намаз убактысы өткөнчө, башкача айтканда шам намазынан куфтанга чейин 1,5 саат бою ошол сөзсүз агып чыгат. 1,5 саатта по-любому минимум бир жолу агып чыга турган болуп калган болсо, анда бул үзүрлүү адам болуп калат дагы. Бул адамга шам убактысы кирер менен даратты алат дагы, кийин ириң чыгып атабы, чыккан жокпу, все равно дараты бар болуп эсептелет. Шарият ушундай жеңилдик берген, оорусу токтобой болуп турган оорусу барларга ушундай жеңилдик берет дагы, 5 маал намазга эле дарат алып коет. Ичинде дарат алып отурбайт. Ошондо эмне кылат? Көчүгүнө жанагындай памперс кийип алабы же байлап алабы материал менен. Главный кийими, намаз окуган жерин ыплас кылбаш керек болот. Бирок ошол агып аткан нерсеси менен намазын окуй берет, мечитке кире берет, Куран кармай берет, намаз окуй берет. Үзүрлүү адам дейт. Жок, 1,5 саатта келбей калышы мүмкүн. 2 саатта эң келет десе, жок, анда кечирип кой, анда үзүрлүү эмессиң. Ар бир ириң чыккан сайын дарат алып туруш керек болуп калат. Түшүнүктүү болдуго дейм, Мен кант диабети менен ооруйм дейт. Бут колдорум ооруйт, суукка кышта таямым менен намаз окусам болобу дейт. Эгер компетентный атайын специалист врачтар консилиум кылып туруп, мисалы эгер болсо, чогулуп туруп, кеңешип туруп, болбойт, сахарный диабетте ушундай стадиядагы адамдар болот, буларга суу тийгизген болбойт, ооруйт, зыян алат, күчөйт дей турган болсо, чечим чыгарып берген болсо, ошонун негизинде бул адам эмне кылат? Кийин таямымга өтөттүр. Мүмкүн. Анан өзү эле чечим чыгарып алып туруп, таямымга өтүп кеткен болбой калат. Жылуу суу менен алсын. Жылуу помещениянын ичинен дарат алсын. Ысык суу менен алсын. Шашпай окусун. Зыян келтирбестен. Анан дароо эле таямымга өтүп кете бербейбиз. Шариатта.